Саламатсыздарбы, эфирде Перизат Сайтбурхан. Бүгүнкү чыгарылышта президенттин бир күндө кол койгон жарлыктары өлкөдөгү кадрдык өзгөрүүлөр кандай принцип менен жүрүп жаткандыгын талкуулайбыз. Сейсмология боюнча жана ысык көлгө кумдун төгүлүүсү боюнча кооптонуусун айткан Илимдер Академиясынын президенти кызматтан кетти. Ал эми коррупциялык иш, мушташтар, коркутуулар менен аты чыккан адамдар район акими болуп дайындалды. Конкурссуз 3 күндүн ичинде каалаган креслого отургузууга жол ачкан жаңы өзгөртүүлөр да кошо кабыл алынды. Кечээ жол четинде турган 5 адамды унаа сүзүп кетип каза болду. Ош шаарында УКМКнын райондук бөлүмүнүн облус жетекчиси сынын угуп, Жанар Акаевдин вице-мэрлеринин кызматка келүүсүнүн мыйзамдуулугуна байланыштуу суроо көтөрүлдү. Камактагы экс-ГКМБчылар эркин сүйлөшүп жүргөн видеолор тарады. Бишкекте тазалык кызматкерлери убада кылынган айлык эмес, кыскартылган айлык үчүн наразы болду. Укук коргоочулар Азимжан Аскаровду актоого чакырып, Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмундагы аброю тууралуу сөз кылууда. Ал эми президент Түрк мамлекеттеринин саммитине катышуу үчүн Казакстанга учуп кетти. Алдыда ушул маалыматтарды эч кандай цензурасыз кененирээк талкуулайбыз. Комментарий калтырып, лайк басууну унутпаңыздар. Бүгүн президент жергиликтүү бийликтин жана башка кызматтардын жетекчилерин алмаштырган бир канча жарлыктарга кол койду. Ага ылайык Канатбек Абдрахматов Улуттук Илимдер Академиясынын президенти кызматы ордунан бошотулду. Ал бул жылдын башында Алтай турак жай комплекстери боюнча пикирин айтып, курулуш Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институту менен макулдашылган эместигин жана комплекстин жайгашкан жери сейсмикалык коркунуч жаратаарын, күчтүү жер титирөө гидравликалык соккуларды жаратышы мүмкүн экендигин, мындан суу пайдубалды жеп кетиши мүмкүн экендигин жазган. Ошондой эле Ысык көлдөгү 3 люк сегменттеги пансионаттын курулушунан улам көлгө кумдун төгүлүүсүн ачыктан ачык мыйзамсыз аракеттер катары баалаган. Ал эми анын ордуна Бекмамат Жээнбаев Улуттук Илимдер Академиясынын президенти болуп дайындалды. Дагы бир жарлык боюнча Адыбек Набиев Нарын облусунун Жумгал районунун акими кызматынан бошотулуп, анын ордуна Жаныбек Исаков ээледи. Дагы бир жарлыкка ылайык Акылбек Тюкебаев Жалал Абад облусунун Токтогул районунун акими кызматынан бошотулуп, анын ордун көптөгөн талаш-тартыштар, мушташ, мыйзам бузуулар менен белгилүү болгон Урматбек Самаев ээледи. Анын ким экендигине бир аз көз чаптырсак, Самаев мурда Токмок шаарынын мэри жана президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары болуп иштеген. 2023-жылы ал коррупцияга шектелип, камакка алынган. Самаев Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында коррупциялык схеманы уюштурган деп шектелген. Бул Токмоктогу жеке үйлөр менен борбордук жылытуу системасына мыйзамсыз туташтырууга байланыштуу болгон. Ал эми түшкөн каражаттын бир бөлүгү мэрге которулган деп айтылган. Кылмыш иши боюнча Токмок жылуулук ишканасынын 3 кызматкери камакка алынып, мамлекетке 130 миллион сом зыян келтирилген деп айыпталган. Кийинчерээк Самаев мамлекетке 25 миллион сом зыянды төлөп бергенден кийин соттук камоодон бошотулуп, кийинчерээк акталган. Анын жакындары Токмокто ачылган бизнеске коркутуулары менен да аты чыгып келген. 2016-жылы Самаев Кыргызстан фракциясынын парламенттин депутаты болуп, Чолпон Эсенаманованын ордун талаш-тартыштардан кийин ээлеген. Чемпион кайманаты менен белгилүү болгон Самаев укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетине кошулган. Ал парламентте сейрек сүйлөп, эч кандай маанилүү демилгелерди да көтөргөн эмес. Ал тууралуу коомчулук биринчи жолу 2019-жылы жылдын январь айында кылмыш тууралуу отчеттон билген. Анда аны Казакстан менен чек арада аткезчилер катышкан атышууга байланыштырууга аракет кылышкан, бирок эч кандай далил табылбай, иш токтотулган. 2020-жылдын октябрь айында Самаев Матраимовторго тиешелүү болгон Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен парламентке өкүрүүгө аракет кылган. Октябрдагы башаламандык учурунда айрым депутаттар аны өлкөнүн жаңы жетекчилигинин активдүү колдоочусу катары таанышкан. Ошол кездеги төраганын орун басары Аида Касымалиева Самаев аны жана Садыр Жапаровдун премьер-министр болуп дайындалышына каршы болушу мүмкүн болгон башка депутаттарды коркуткандыгын айткан. 2021-жылдын 1-декабрында саясатчы Өмүрбек Текебаевга кол салуу болгон. Бул видео тасмага тартылып калган. Ал эми шектүү катары кармалган Ыбыш Ишпаевдин Урмат Самаев менен жакындыгы айтылып, кийин Текебаевден кечирим суроого Самаевдин достору да катышкан. Шаардык кеңештин депутаттарынын ошол эле өнөктөштөрү жана ошондой эле ошол кездеги парламентке талапкер Медербек Саккараев кол салууну уюштурган деп айтылган. 2022-жылдын жайында зордукталган 16 жаштагы кыздын апасы Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев зордуктоого шектелген адамды жаап жашырып жаткан
жаткандыгын айткан. Бул маалыматты Токмок шаардык кеңешинин депутаты Чолпон Сыдыкова ачыктаган. Самаевка президент Садыр Жапаров 2022 жылы сөгүш берген ага себеп катары социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн начардыгынан, милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгынан жана жер амнистиясын ишке ашыруу үчүн түзүлгөн комиссиянын аудитинен кийин кабыл болгон. Дагы бир жарлык менен Талгат Ашырбеков Кыргызстандын Мисирдеги жаңы ачылган элчилигинде атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Садыр Жапаров ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасына өзгөртүү киргизип, учурда иштеп жаткан акимдер, алардын орун басарлары, мэрлер жана айыл өкмөт башчыларын тең же төмөн кызматтарга сынаксыз дайындала ала тургандай кылып жаңы өзгөртүүлөргө кол койду. Дайындоо 3 жумушчу күнүнүн ичинде жүргүзүлөт. Ушундай эле тартип шаар мэрлеринин учурдагы орун басарларына да тиешелүү болот. Мындан тышкары мамлекеттик кызматтагы жогорку класстык чин алган адамдарга атайын күбөлүк берилет. Бишкек-Кашкасуу жолунда 5 кишинин өмүрүн алган каргашалуу окуя катталды. Анда катуу ылдамдыкта бара жаткан айдоочу жолдон чыгып кетип, жолдун четиндеги 5 адамды сүзүп кеткен. Алар алган жаракаттарынан улам окуя болгон жерде каза болушкан. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма-сөз кызматынын маалыматы боюнча кырсыкка шектүү кармалган. 14 майда маалыматтарга караганда саат 18:40 Кашкасуу айылында Боз Төгө Honda Торнео унаасынын айдоочусуна жол кыймылынын эрежелерин одоно бузган. Ал жогорку ылдамдыкта бара жатып, рулду башкара албай калып, жолдон чыгып кетип, жолдун четиндеги жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен улам 5 адам алган жаракаттарынан окуя болгон жерде каза болушкан. 1997 жылы туулган аял жана 2024 жылы туулган, 2020-22 жылы туулган жаш балдар жана 2011 жылы туулган өспүрүм. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 312 беренеси автоунаа каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Региондордо болуп жаткан жолугушууларга келсек, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Ноокат районундагы бөлүмүнүн ишин сынга алды. Губернатор Ноокат районунда болгон жолугушууда тургундар шаардагы таштандыларга наразы болушуп, мэр компанияда көчөлөрдү ооз убагында тазалоого жана таштандыларды чогултуу үчүн атайын жабдуулар жетишсиз экендигин билдирген. Андан сырткары тазалык базасын 25 жыл мурун жаран тарабынан мыйзамсыз ээлеп алган деп ырастаган. Ал жерге май куюучу жай курган. Мэр шаарда тазалык базасын курууга боло турган 1 метрда бош муниципалдык жер жок экендигин белгилеген. Кенжебаев мэриянын мыйзамсыз жер менчиктештирүү боюнча укук коргоо органдарына кайрылган-кайрылбагандыгын сурап, мэрдин айтымында арыз улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жергиликтүү бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Кенжебаев бөлүм башчысы жыйынга катышып жатабы деп сураган, бирок ал катышпай калгандыгы белгилүү болуп, ага наразы болгон облус башчысы жетекчиси арызын жазып кете берүүсүн айткан. СМБнын өкүлү барбы Ноокаттыкы? Ноокаттын начальнигибизби? УКМК кызматкери. Кана жетекчиңер? Ош облусунда башкармалыкта жыйын болуп аткан болчу, ошол жака катышып атат. Жетекчиңерге айтып койгула, арызын жазып кызматтан кете берсин. Мен бүгүн представление берем. Эмне үчүн мында мурунку чогулушта болгон жок? ГКМБнын өзүнчө мамлекетсиңерби? Эмне үчүн чогулушта болгон жок? Жетекчисине айтып барыңыз казыр. Мен казыр чыккандан кийин чалам. Арызын жазып кетсин жумуштан. Биз бул жерге ойноп келген жерибиз жок да. Ар бир служба жетекчиси ушул жерде отурат. Элдин маселеси, шаардын маселеси турат. Эмне үчүн эмне чечкен жоксуңар бул маселени? Менчик алган жерди эмне үчүн эмче кармап отурасыңар? Карабай. УКМКнын кызматкери бардык зарыл чараларды көргөндүгүн жооп берди. Анын айтымында арыз 1 жыл мурун берилген жана материалдар суу чарба кызматына жөнөтүлгөн. Алар сотко доо арыз менен кайрылышкан. Ал эми мамлекеттик телеканалдар жана Ош мэрине жакын атайын блогерлер үй сураган аялдын видеосун чыгарып, ал үй алгандыгын, ошого карабай кайра келип жаткандыгын айтып чыгарышкан. Siz менен биз 18 жолу жолугуштук. Siz bir үй алгансыз. Азыр дагы bir үй сурап атасыз. Мен Дадабаева Матлубаман. Тазы көчөдө 129да келгенмин. Мени үйүм. Эне. Мени үйүм сүрүлүп кетти. Азыр битеги бир адам. İçinde ben koydum, bormagan yerim ko'madi. Aytmagan arzim ko'madi. Men
Şunu teyze hiçbir şeyden sorayım ben. İki kere yaptım onların gözüne oldu. Mavlüt Ece, siz menen biz 18 jolu joluguştuk. Siz bir uy algansız. Hazır dagı bir uy surap atasiz. Аны оценка кылгандан кийин комиссияга бердик биз. Жакында карайт, бир аз күтүп туруңуз эже. Айтпадыкпы, жанагы сиздин метр квадрат менен анын метр квадратын салыштырып оценка көз карандысыз баалоо чыккандан кийин комиссия карап бир чечим чыгарат. Сиз арыз жазгансыз. Анын баары биздин маалыматыбыз бар эже. Кичине күтүп туруңуз эми, бир уй алгансыз. Бул боюнча түшүндүрмө берген Оштук укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева аталган жарандын 7 сотук жерди ээлеген чоң үйүндө үй бүлөсүнүн 12 мүчөсү менен чогуу жашагандыгын айтып, ал эми азыр алган жери шаардын четинде 2 сотук экендигин белгилеген. Анын шаардын чок ортосундагы жери мамлекеттик коомдун керектөөлөрүнө эмес, акы төлөнүүчү унаа токтотуучу жай үчүн алынгандыгын да кошумчалаган укук коргоочу. Ошондой эле Ош мэри шаарда жаңы төрөлгөндөр арасында оорулуу майып балдар саны боюнча Ош шаары 1-орунга чыккандыгын айтып, шаардыктардын туугандар арасындагы никени токтотууга чакырды. Жакын туугандарды, бир туугандардын балдарын алысыраак туугандар болсо дагы жанагында бири-бирине үйлөп жайлап, ошонун бардын айынан майып балдардын төрөлүүсү өтө көбөйүп кетти Ошто. Бизде майып төрөлсө балдарды. Бул жагы Алла Тааладан деп коюп эле, жакын туугандарга кыз берип, кыз алган учур өтө көп экен. Мен азыр статистиканы силерге мындай ачык айтпай эле коеюн. Бирок майып төрөлүү боюнча Ош шаары майып балдардын төрөлүшү боюнча жылдан жылга өсүп атат. Статистиканы көрсөтсөм силер азыр таң каласыңар. Ошондуктан бул илимде дагы, медицинада дагы далилденген. Жакын туугандарды бири-бирине жанагындай үйлөндүргөндү дагы токтотушубуз керек. Жакын туугандар бири-бирине үйлөнүп, майып балдар кескин өсүп кетти Ошто. Мына статистика, мен эми коомчулук айтпай эле коеюн. Мындай. Ошондуктан ойлонуп, жакын туугандарды, бир туугандардын балдарын алысыраак туугандар болсо дагы жанагында бири-бирине үйлөп жайлап, ошонун бардын айынан майып балдардын төрөлүүсү өтө көбөйүп кетти Ошто. Ошону дагы ойлонгула, бул терең мына биздин тиешелүү жетекчилер ошонун үстүнөн дагы түшүндүрүү иштерин алып барыш керек. Бул медицинада дагы, наука, илимде дагы бул далилденген. Ошол жагындагы мындай ойлонуп, ушунун үстүнөн дагы биз мындай системдүү иш алып барышыбыз керек. Туура түшүндүрүп элдерге, жаштарга, бардык үй бүлөлөргө, бул жерде силер жанагы диний ишмерлер менен дагы иш алып барышыбыз керек түшүндүрүү иштеринде. Алар дагы элге мындай туура жеткирүүгө жардам беришсин бизге. Рахмат. Азыркы айткан маселелериңиз боюнча биз жазып алдык, эже жардам беребиз. Акаевдин айтымында кээде 2-1 туугандын балдары үйлөнүп, жыйынтыгында майып балдар айрыкча акыркы жылдары көп төрөлүүдө. Ошондой эле Оштун вице-мэрлерин дайындоо боюнча суроолор пайда болуп, жергиликтүү тургун вице-мэрлерди дайындоо мыйзам бузуулар болушу мүмкүн деп билдирген. Тургундун айтымында кызматка киришкенден кийин мэр 2 вице-мэрди дайындаган, бирок алар мамлекеттик кадрдык резервдин тизмесине кирбеген. Эрнест Толтоевдун дайындалышына өзгөчө көңүл бурулган. Арыз ээсинин айтымында Толтоев талапкерлердин тизмесине кирген эмес жана азыркы талаптарга ылайык вице-мэр кызматына дайындала алмак эмес. Жанар Кубанович, мен дагы сизге окшогон кыргыздын патриот жигитимин. Сиз буга чейин 4 вице-мэрди шайладыңыз, өзүңүз дайындадыңыз. Ошол 4 вице-мэрди мен өзүм шаардын тургуну катары кызыгып көрдүм. 2 вице-мэриңиз кадр резервде бар экен, 2 вице-мэриңиз кадр резервде жок экен. Мен ал боюнча Эрнест мырза менен байланыштым. Эрнест мырзага жаздым. Эрнест мырза, сиздер мамлекеттик кызматка мыйзамсыз келип калып атасыздарбы десем, жок. Дайындалгандан кийин 3 айдын ичинде кадр резервге кирсе болот деп Эрнест мырза айтты. Анда урматтуу Жанар Кубанович, бизге кадр резерв деген түшүнүктүн эмне кереги бар анда бизге? Резерв боюнча эми биз мыйзамдардын баарын сактаганга аракет кылып атабыз. Бирок биз дайындадык, ошол убакта биз келгенде билесиңер, келип эле жанагы кадрдык алмашуулар жасаганбыз. Ал жакта бир чети курулуш жатат. Суностордон калган калдыктар, карыздарыбыз. Ошол эле убакта тазалык, зеленхоз, анын баардыгы күтпөйт да. Алгандан кийин резервге коюп кой, ал мыйзамсыз да. Анда кадр резерв деген эмне бизге түшүнүк, анда эмне кереги бар анда? Анда досулуу, жерлешмиш шайлап туруп эле кийин кадр резервге киргизип койбойбу анда? Анда эмне түшүнүк? Тиешелүү органдар карайсыз, бул боюнча кайрылуулар бар бизде.
Жанар Акаев өз чечимин кызматка киришкенден кийин дароо ишке киришүүгө туура келгендигин жана талапкерлердин тизмеси бекитилгенге чейин күтүүгө убактысы жок экендигин айткандыгын билдирди. Тургундар мэриянын иш аракеттерине юридикалык баа берүү жана дайындоолордун мыйзамдуулугун текшерүү өтүнүчү менен президентке кайрылууну көздөп жатышкандыгын айтышууда. Бишкектеги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Эду Каймана аты менен белгилүү болгон Элдар Жакыпбеков менен тыгыз байланышта экендиги белгилүү болгон УКМКнын мурдагы кызматкерлери Узун Нурландын жана номер 1 тергөө абагында кармалып турган Республикалык спорт колледжинин камакка алынган мурдагы директору Күчүк деген Каймана аты менен белгилүү Айбек Ташматов менен сүйлөшүп жаткан көрсөтүлгөн видео тарады. Жаздырууда алардын эркин сүйлөшүп, кайтаруу астында алып жүрүлүп жатканда жолугушуп, камакта өзүн ыңгайлуу сезип жаткандыгы көрсөтүлгөн. 13 майда Бишкектеги тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери имараттын ичиндеги нараазычылык акциясын өткөрүштү. Жумушчулар убада кылынган 50% айлык акыны көтөрө албагандыгын, тескерисинче айлык акылары кыскартылгандыгын айтышты. Кызматкерлердин айтымында катардагы жумушчулардын айлык акысы 53 миң сомдон 46 миң сомго чейин, ал эми айдоочулардын айлыгы 63 миң сомдон 46 миң сомго чейин кыскартылган. Биз мында мен газет сварщикмин, мына механик бар. Жоктон бар кылып жасайбыз. Мында айтканда, орусча айтканда, с говна конфет воскресенье иштеп атабыз. Жок. Алганыбыз мына мен 47 алдым. Айлыктычы кагаз бизге мэрия. Тилукканыбыз канча? Бир механик келип бирди сүйлөйт, зам келип бирди сүйлөйт. Баарыныкын угуп отурабыз. Детиги бир эле машиненин аркасын ачып ошол жерге жарым саат иштебей эле койгула. Жаныма эле туруп тургулачы сасыктан. Неге сиздичи жумушубузду кылган жок деп эч ким айткан жок. Жок, биз акчага күйүп атабыз, акчага күйүп атабыз. Жок, чында күйүп атабыз акчадан. Эми мына өткөндө кошконуңарда 70 миң алдык эле сүйүп ар күн бир соосуна теке берилемби? 47 миң сварщиктерге акча ошо. Канча завал бир күндө деген жөн эле биринчисине бир минип калат. Кызматкерлер ошондой эле төлөө системасында айырмачылыктарды белгилешет. Алардын айтымында айдоочу жумушка келбей калган бир айдын ичинде 55 миң сом алган. Ал эми жумасына 7 күн сайын иштеген, бир ай үчүн болгону 46 миң сом алган ишкерлер бар. Компаниянын жетекчилигине нараазычылык акциясына катышып, бирок жумушчулар айлык акысын кыскарышы жана бонустун төлөнбөй калышы боюнча конкреттүү түшүндүрмө ала электигин айтышууда. Эске сала кетсек, 2026 жылдын 14 мартында Бишкек шаарынын мэри Айбек Чунушалиев турак жай жана коммуналдык кызмат кызматкерлеринин күнүнө арналган иш-чарада тазалык, Бишкек Зеленстрой жана Бишкек сөөк коюу кызматынын агенттигинин кызматкерлеринин эмгек акысы 50% көтөрүлөөрүн жарыялаган. 2010 жылдагы июнь окуяларынан улам соттолуп, абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровду көзү өткөндөн кийин актоо чакырыгы менен Бир дүйнө Кыргызстан уюму Садыр Жапаровго кайрылды. Кайрылууда уюмдун эл аралык өнөктөштөрү Бириккен Улуттар уюмунун Адам укуктары комитетинин Аскаровду актоо, соттуулугун жоюу жана үй бүлөсүнө кенемте төлөп берүү тууралуу сунушу эске алууга чакырган. Президенттин иш башкармалыгы көзөмөлдөн чыккан жок. Жогорку кеңеш, министрлер кабинети жана укук коргоо органдарынын баары тийиштүү көзөмөлдү жүргүзүшөт жана зарыл болгон учурда президенттин иш башкармалыгынын ишине баа беришет. Санариптик өнүктүрүү, байланыш жана массалык маалымат каражаттары министрлиги болжол менен 5 жыл бою көз карандысыз агенттик катары иштеген. Бирок өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарбагандыктан, бюрократиядан жана жоопкерчиликти бир агенттиктен экинчисине өткөрүп берүүдөн улам, анын айрым функцияларын президенттин административдик департаментине өткөрүп берүү чечими кабыл алынган. Ал эми кыска убакыттын ичинде анын иши бир топ күчөдү. Кыргыз бийлигинин маалыматына ылайык, 2010 жылдан июнь айындагы куугада жапырт башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаров 2020 жылы 25 июлда Бишкектеги номер 47 абакта пневмониядан көз жумган. Тергөө Аскаровдун куугадагы күнөөсү далилденгендигин, ал башаламандыкка бийликке баш ийбөөгө чакырык жасагандыгын,
адам өлүмүнө айыптуу экендигин жарыялаган. Ал эми укук коргоочу өзүнүн көзү тирүү кезинде бир нече кайрылуу таратып, милиция бул ишти андан өч алуу максатында атайлап уюштургандыгын, айыбы жок экендигин айткан. Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышкан. Ал эми анын түрмөдөн бошотуу чакырыгынан улам Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын негизги келишими бузулуп, Кыргызстан бул келишимден 2016-жылы бир тараптуу болуп чыгып кеткен. 30 жаштагы ММА мушкери Медет Жээналиев Ысык-Көлдө 2 окуучу кызды чөгүүдөн куткаруу учурунда каза болду. Маалыматтар боюнча спортчу 2 мектеп окуучусун куткарып жатып чөгүп кеткен. Кырсык бир күн мурун көлдөгү катуу толкундар учурунда болгон. 2 кыз чөгүп баштагандыгын, андан кийин Медет Жээналиев аны 2 досу жардамга шашылгандыгы кабарлаган. Мектеп окуучулары куткарылган, бирок спортчунун өзү суудан чыга алган эмес. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 майда Түрк мамлекеттеринин уюмунун мамлекет башчыларын бейформал саммитине катышуу үчүн иш сапары менен Казакстанга барды. Мамлекет башчысын Казакстандын мамлекеттик катчысы Эрлан Карим жана башка расмий адамдар тосуп алышкан. Саммиттин ишине түрк тилдүү мамлекеттер уюмуна кирген мамлекеттердин Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Туркия жана Өзбекстандын башчылары, ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттер уюмуна байкоочу мамлекеттердин башчылары жана уюмдун башкы катчысы катышмак. Өзгөчө көңүл бул уюмдун алкагындагы биргелешкен долбоорлорго бурулат. Анын ичинде санариптик транспорттук коридорду түзүү, эл аралык жүк ташуулар үчүн электрондук документтерди киргизүү, ошондой эле санариптик экономика жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүү бар. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Эс алуу күнүңүздөр жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун.